Кыргызстанда жумушсуздардын саны өстү. Анткени менен өлкөдө курулуш, тигүүчүлүк, айыл чарба тармагында жумушчулар жетишпей жатат. Биз бүгүн өлкөдөгү жумушсуздук, миграция, иш орундары тууралуу кеп кылабыз. Аты жөнүм Абдыганов Суранов, амансыздарбы? Кыргызстанда 2023 жылга карата Улуттук статистика комитетинин расмий сайтында каттоодо турган жумушсуздардын саны июнь айында 74.900 адамды түздү. Бул ушул жылдын январь айына салыштырмалуу 2600 адамга көбөйгөн. Ал эми 2022 жылы жумушсуздуктун деңгээли 2,9% түзгөн. Ал эми Кыргызстанда 2023 жылга орточо айлык маяна 30 миңди түзгөн. Мындан улам көптөгөн мекендештер көбүрөөк маяна төлөгөн өлкөлөргө чыгып, курулуш иштерине жана башка тармактарда иштеп келишүүдө. Курулуш иштери демекчи, мамлекеттик резиденцияны өз учурунда куруу үчүн чет мамлекеттен куруучулар тартылган. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кыргыздар жалкоо калкпыз, көп убактыбызды иштебей эле өткөрүп алат экенбиз. Мындан улам курулуштар өз убагында бүтпөй калып жатат. Ошол үчүн чет мамлекеттен жумушчу күчтөрдү тарттык деп түшүндүрдү. Ошол эле курулушчулар Асман шаарындагы курат. 500гө жакын биздин 400дөн ашыгыраак бир аз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу. Бир күндө 8 саат иштеш керек болсо, 5 эле саатын иштейт. 6-күнгө чейин иштеш керек болсо, 6-базар күнү жок, 1-күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ошентип жоготпайлар. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кече күнү мына 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип, ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан Асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык. Кыргызстанда тигүү тармагы да акыркы жылдары аябагандай чоң деңгээлде өсүп келе жатат. Бирок ошентсе деле айрым тигүү цехтерине тигүүчүлөр жетишпейт. Көчөлөрдө жана башка жайларда тигүүчүлөр керек деген жарнаманы кадам сайын кездештиребиз. Бул тармакта айлык маянадагы иштегенине жараша жогорку деңгээлде төлөнөт. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы тигүү цехине жумушчулар жетишпей, ишкерлер чет мамлекеттен мигранттарды алып келип жатышканын Facebook баракчасына жазып чыккан. Жумушчулар жетишпейт. Мына азыр 50 миң орун бош. Непал, Бангладеш, Пакистан, Вьетнамдан жарандарды жалдап келүүгө аргасыз болуп жатышат. Үйдө бекер отурган балдар кыздар тигүү цехтерине кайрылып жумушка орношуңуздар. Ал эми жеке ишкер айым Рыскүл Акимжанова болсо, буга чейин талай иштерине жумушчулар жетишпей жатканын айтып Facebook баракчасына жазып чыккан. Москва районунун Петровка айылында Байелим консерва заводуна жумушчулар керек. Эркек, аял, жубайлар жумушчулар бригадасы. Иши жашылчаларды терүү, тазалоо, продукцияны кайра иштетүү, жашылчаларды консервалоо, заводдо жана линияда иштөө. Айлык акы 30 миң сомдон 90 миң сомго чейин. Жумушсуздукту жоюу максатында президент Садыр Жапаров атайын токтом кабыл алган. Токтомго ылайык жыл башында мамлекет тарабынан аз камсыз болгон 9930 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилген. Азыркы тапта мамлекеттин каржылык колдоо алган үй бүлөлөрдүн 13% чакан өндүрүш ишканаларын ачты. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Социалдык келишимдин алкагында өлкө боюнча 1289 жаңы өндүрүш объектилери ачылды. Алар тигүү цехтери, темир бетон буюмдарын, пескоблок, кирпич жана башкаларды чыгаруучу цехтер, эмерек жана пластик терезелерди чыгаруучу цех, самын жасоочу цех, чакан тегирмен, био жер семирткич жасагандар, кургатылган жемиш, курут, балмуздак жасагандар. Бул ишканалар ачылганы менен бир топ жарандар жумуш орундары менен камсыз болду. Сиздер менен мен Абдыганов Суранов болдум. Сиздер Алдабан Еврей каналын көрдүңүздөр. Саламатта туруңуздар.